Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу YouTube көрүүчүлөр. KG Press каналы дагы бир маалыматты сиздерге жеткирмекчи. Эгерде сиздер Ошто жакшы билсеңиздер, Ошто жашасаңыздар жана жашап кеткен болсоңуздар, бул зданияны эстей аласыздарбы, эстей албайсыздарбы? Бир эстеп көрүңүздөр. Бул негизи Сайыз убагынан бери белгилүү болуп келген Алай мейманканасы, тактап айтканда Алай гостиницасы. Азыркы абалы мына ушундай деңгээлде ремонт жүрүп аткан чагы. Ал эми сыртында мына атайын лифт коюлуп зданиянын сыртына. Мына бул жери дагы астанасы өзгөчө формада жасалгаланып, ал эми биринчи кабатынын аралыгы сыртынан күрөң түстөгү кафел менен жасалгаланып, айлантып сыртынан сары мрамор таш менен жасалгаланып, бүт эшик терезелери, ички эшиктери, сырткы айнектери бардыгы капиталдык ремонттон өткөрүлүп, пластик эшик терезелери орнотулуп, крышасынан бери жаңыланып жасалгандыгын көрүп жатасыздар. Бул жер эми келечекте кайрадан мейманкана болобу, же болбосо буга чейин иштеп жаткан сыяктуу бөлмөлөрү кайсы бир мекеме ишканаларга бөлүнүп ижарага берилеби, азырынча биз үчүн белгисиз. Биз сиздерге сырттан гана маалымат берип жатабыз. Бул кооздолуп жасалып жаткан Алай мейманканасы дагы буюрса жакынкы күндөрү ремонт иштери бүткөндөн кийин Ош шаарынын кооздугуна салым кошкон мекемелердин бири болот деген ишеничибиз бар.